Kээ бир хикая окуяларда чындап ишенишин кыйын. Бул окуяны каяктан алыптыр, кайсы китептен окуптур, бул божомол, бул жомок, бул имиш деши толук мүмкүн. Кээде кээ бир окуяларды угуп туруп, анын тамырын издештин кереги жок. Каерден алыптыр, кайсы китептен окуптур, кайсы жомок экен деп, анын тамырын издештин кереги жок. Андан алына турган маани, магыз, сабакты алышты үйрөнүшүбүз керек. Казы жанаптары, казы бул эми мүлк калганда бөлүштүрүп берет, чечилбеген маселелерди чечип берет. Ушундай маселелерди бүт караган казы, мындайча айтканда адилеттүү сот. Биз азыркы сот дейбиз, казы ошол бүт ошондой маселелерди чече турган адам болуп эсептелет негизи, шарият жагынан. Бул казыга келди, бир мүлк калган, мүлктөрдү жээниге жазылган кат боюнча жээндерге бөлүп берди. Өтө көп акчадан 5-6 жээниге өтө көп акча тийди колуна. Доллар менен азыркы тил менен айтканда 20 миң, 30 миң доллардан ар бирине башына акча бөлүндү. Бул казы аларды чакыртырды, акчаны бөлүп берди. Эми тагыңар өтүп кеттир бул жашоодон. Тагыңар өтүптүр. Кегиле ушунча мурасты акчаны силерге калдырыптыр. Акчадан сырткары дагы ушунча немелерди, байлыктарды, көчпөс мүлктөрдү калдырыптыр. Келгиле эми 5 миң долларданбы, дагы көбүрөөк акчадан айтор бир мечит сап коелу ошонун атыга. Атын коюп койсок, бул түбөлүккө ага садака болуп турат, силерге дагы жакшылык болуп сооп жазылып турат. Десе, жээндери бирөөсү мурдун тартат экен, бирөөсү пешенесин тырыштырат экен, бирөөсү характерин көрсөтөт экен. Айтор жок деген добушту баарынан угат экен казы. Билесиз, бул жерде эмнени түшүнсөк болот? Жээндерге калды, кээ бир байлыктар президенттерге калды, алар жок дешти. Айта турган маселе тирүү кезиңде садака кылып кал, тирүүлүгүңдө берип кал, өлгөндөн кийин эч ким сени ойлобойт, эч ким сени карабайт, бакпайт. Ал тирүү кезинде ошончо акчаны жыйнап туруп өзү мечит салганда түбөлүккө сооп жеп турат эле. Жээндери не деди? Жок деди. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, тирүүлүгүңдө берип кал, тирүүлүгүңдө жардамды көрсөт. Эмне кылсаң тирүү кезиңде кыл. Топуракка аралашып кеткенден кийин ал өткөн өттү. Келеркиден сабак ал.